Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВК Кол программасы. Студияда мен Жадыра Түркиева, саламатсыздарбы. Апта башында Борбор калабызда тартип сакчылар, юристтер жана социалдык коргоо кызматынын катышы менен жашы жетелек 2 баланы камактан алып чыгышты. Айтсак, жашы жетелек балдарды энеси Орусияда иштеп жүргөндө атасы жасалма документтер менен бирин окуусунан, бирин бала бакчадан алып кетип дайынсыз жоголгон. Бул жол менен 1 ай мурда гана энеси аларды таап, бирок өзүнө кайтара албай убара болуп, ар кимдин эшигин кагып отуруп, бүгүн гана балдарын кайтарып алды. Курулуш вагондо камалып жаткан балдарды куткаруу операциясына биздин чыгармачылык топ дагы күбө болуп келди. Чак түштөрдө 102 кызматына Көкжар жан конушунда жаш жетелек 2 баланы күчкө салып камап алышкандыгы маалымат чөт. Ошол эле замат ордуна кайгыл милициясы чыгып, аталган дарек боюнча келип, анда күтүп турган жаш жетелек балдардын энеси менен мыйзамдуу өкүлүнө жолугушат. Алардын берген маалыматтарына караганда, өспүрүмдөр ушул дарбазанын аркасындагы баштылы эле курулуштун аймагындагы вагондордун биринде камалышкан. Тартип сакчыларды көрүп, кароолчумун деп тааныштырган бала өзү чуркап келди. Бирок формачан кишилерди киргизүүгө шашылбады. Не было надо, перекурсы было? Çok olmuş bir ama рабочийне. Жаш балдар кармап отурат дейт. Жаш балдар кармап отургандан кийин айыл азыр милициялардын кароосу менен отурганмын. Кайсы милициялар? Токтоңуз, Мынтип тартип сакчыларды күчкө салып эле киргизбей, дарбазасын кайра жаап алды. Ал эми жетекчилерине чалып чакырып бер деген буйрукка кароолчу макул деди. Бирок эмнегедир жетекчиси анын апасыбы иши кылып анысына чалып чакырып жатты. Вызывайте объекта, начальника. Он пьяный, выводы его за шкирку вывезли, потому что он драку учинил, там пьяный был. А мать его ходила, его там таскала. Videolar geçti, video kamera emeler militseler geçti. Abi yerden hazır hemen olsam düşmüyor tam et. Ушел. Мама здесь с нами. Здесь охранники не пускают. Камера не могла территория. Охранники емес, это родственники Охранники мужа. не знаю, Они не охранники. Киргизбей атат, да? Күчүнөн кире берем? Бул бала мынтип жетекчисин тактаганда апасына чалып чакыргыча ордуна келген тартип сакчылар кароолчу менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышты. Мыйзамды түшүндүрүп, аларга мынтип тоскоолдук жараткан туура эместигин айтышты. Калыбек деп жооп берип атам го. Атың ким? Калыбек деп жооп бердим. Ошол жерде охранник мен. Не ичип алып деле охранник болуп тура бересиңерби? Жок. Бу жерде мен эме кылганда Давай наркологияга азыр алып ата энем турат. А менин ата энем охранада турат. Тырышып атасыңар. Ага, бача тырышкан. Секретер колго да чапкан жок. Ален чакырталар, соттасымен камерага тартсыңар анда. Камерага Алло. Алло, шеф, мен орундайм. О, немеде Көкжарда бир территорияда получится строительный объекты. Өзүн кароолчумун деп кайра туруп, кароолчулардын баласымын деп атаган бала дарбазасын темир менен бууп, өзү кайра милицияга чалып жатты. Акыры тартип сакчылардын бири дарбазасынан секирип түшүп эле сүйлөшүүгө кирип барды. Сүйлөшүүлөрдө жыйынтык бербеди. Жаш бала эч кимисин тоготпой беймарал жүрө берди. Аңгыча болбой өзү чакырган тартип сакчылар да келди. Ne oldu? Bular nemeге oysa балалар талашып буларчы. Ким, сен эмне? Жок, мен эмес, мен майкемди балалар талашып кетти. Жок, мындай кылып кетет. Толгон, жөлдө сай. Кирмек жакы. Анан кийин олар ошого эмесиптир. Кештир. Азыр урмат акам азыр жумушта болчу. Электросилада иштейт. Чакырбайсың бияка келип атабы? Аны да чакырдым, келет азыр.
Анарда келет азыр атын ага мамашка менен папашка да жетейин деп калып дейт. Азыр келип калса. Ошол эмеден мамашка папашка акырында издейт. Кечээ дагы өзүктүү болуп мерен жукасын сабап кетишти. Мамашка менен азыр активность роду да балдардын нике Урмат байкемдин никелүү тууралуу көбөлүгү ошо балдардын эмесин баарын ошо айткан алып кетти. Мамашка келет атат ошо эме. Азыр келсин, давай мындай кылабыз. Сүт экспертизадан келет атат. Азыр мамашкан келсин бияка. Балдарды чыгарсын. Барып общий роду алып туруп, анан будем разбираться. Хорошо? Макул, ошондой кылгыла. Мамашка келсин. Анан турасың ден өзүңүздүн давлениеңизди. Соцработников пропустите, пусть осмотр сделает соцработник. Отдел опеки. Отдел опеки. Мынтип милиция чакыртылып ичкери кирген соң кайгул милициясынын экипажы болуп жаткан окуя менен таанышып кете беришти. Акыры ишке социалдык коргоо кызматкерлери киришип, ичкерүү кирүүгө үлгүрүштү. Мен Өлө да кой, барыңа жүрүп кетсин. Керек жок, керек жок. эмнеге киргизбесиң? Ишпейм. Мен соцопека менен киришкен кишине кириштейди го, мен кирдим да, болду. Соцопека менен чогуу кирип атам. Чого бияк ошак менен чого. Ким? Доскер. Эмнеге киргизбей атасыз? Ошону. Брат. Иә. Ладно, sen girişme. Брат, мен кирип кетейин. Жок, кетиштүү кишилер келсин аны. Мен кирейин. Жооп бере турган кишилер келет анан мен ачам. Тергөөчүн чакырчы анда. Тергөөчүн чакыр. Мен следственный оперативный группадамын. Жок, байке. Сен Түшүнүп атасың? Кишилер келсин, мен эчтекеге жооп бере албайм азыр. Кыргызча сүйлөп. Мына мен сага дагы бир жолу көрсөтүп атам го. Мени киргизип атам. Мен буларды киргизген жок, мен киргизип кой болду. Ичкери кирген соң гана социалдык кызматкер бардыгына өз көзү менен күбө болуп, балдар өтө начар шарттарда камалып жаткандарын көрдү. Жаш жетелек эки бала кир жана шарттары жок курулуш вагондо турушчу экен. Канча күн болду мектепке бара элексиң? 26 күн. Айым үчүн барган жоксуң? Айыр. Эми терминга ош 26 күн барган жокмун бияка. Бияка эми сумка жок болуп атат. Папаң алып берген жокпу сага сумка? Жок, айлык тийип берет. Айлык тийип атат. Тамак ичип атасыңарбы? Ооба. Эмне ичип атасыңар? Баары жакшы? Жылуу, үй. Бүгүн эмне тамак ичтиңер? Тамак ичкен жок, чайлаш Вообще тамак ичкен жоксуңарбы? А? ичтик. Чайды эмне менен ичтиңер? Чайды варенье менен, Анан сары май, нан менен. менен и все. Мамаңарды билесиңерби? Мамаңарды. Ооба. Сагындыңарбы? Ооба. Ким менен жашайсыңар? Атаң менен жашайсыңбы? А? Мамаң, апаңды сагынган жоксуңбу мамаңды? Мен саңы. А? Сагынып атам? Каякта мамаң? Ати айылда кече кеткен. Бияктан кетти беле? Жакты жагабы жашаган силерге? Жакпайбы? Эмнеге жакпайт? Жакпайт. Папаң урабы сени? Мустафа урат. Мустафа? Мустафа ким? Күндө урабы силерди? Бек, а? Атаң урабы сени, атаң? А? Урбайт? Мустафа урат. Мустафа урат? Кантип урат? Каяка урат? Көрсөтө аласыңбы? Көрсөтө аласыңбы? Айым үчүн урат сени Мустафа? Да, детей заберем, но в таких условиях вообще к нему он никакого отношения не имеет. К старшему, ага. Там свидетельство. Апасын айылда деп жаткан балдар көчөдө дарбазанын ары жагында анын турганын билишпесе керек. Балдарды камап алып турган туугандары да анын келгенин айтышпаса керек. Балдардын энеси бирок ичкери кире албай, улам дарбазадан аңдып балдарын күтүп жатты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да ичкери кире албай күтүп турушту. Аччы мону. Ачма ону дейм.
Ответственный адамдар келет бака, ошондо ачып ошолордон карашып атса, сиз деп ойлойчу, мен просто ответственный студент. А эмне болгон балдардын ичинде? Мен дейм, балдар эмес. Эй, у тебя там, знаешь, столько лежат, окурков от наркотиков, ай. Ты о чем говоришь? Вы здесь накуриваетесь, вы, значит, над детьми издеваетесь, у вас окурки вон, опер оттуда вышел. Все патроны лежат, блин, накуриваетесь тут косяком, блин, наркотиками. Отведите его в наркологию. Отведите его в наркологию. Нет, а что терпеть-то? Вытащите, отведите его в наркологию. У него и так состав преступления на лицо. Детей не выпускает он. Акыры көпкө күттүрбөй социалдык кызматкери ичкери кирген тартип сакчылардын коштоосу менен балдарды алып чыгышты. Энесин көргөн балдар чыдабай ыйлап жиберишти. Ай, сен кайра жабатасың? Давай адрес Адрес записывай. Соцзащита. Октябрьского района. Атасы келмейт эле ой бербейм. Жаным, алып кетем балам, ыйлабай, алып кетем балам, 2 минут койбойм бул жерге. Айттым го мен келемин, алып кетем. Эч кандай атасы келсин болду бүттү. Атасы кана алды, байканын атасы жок. Ким баласын деп сурап көрүлөчү атасы. Ай, ну это что такое? Откройте, а милиция вообще, меня орган опеки, что вообще здесь закрыли? Жок, келсин анан ачам мен. Жумушка барсын, старая дорога Басанбай, управление социального развития Октябрьского района. Жаз, менин телефонумду жаз. Кызык жеткен бери карачы, жүр чык сен да, бас, биз менен барасың азыр. Барыңар басып кала. Барыңар, Ровдага басып кала. Эшик жабып атма. Келсин. Билет алып. Объектке кароосуз иштеп кете албайм да. Бас сен да барасың. Это МТУ келдиби, МТУ? Келдим. МТУ келдиңби сен? Келдим. А, чё буларды билбейсиңби? Чей этот объект вообще? Хозяин барбы булар? Хозяин келбесе койсун. Баскыла барың. Кто здесь присутствует? Кто причастен? Бүт да эме. Аш чай, аш жигит эч кандай кылган жок. жигит Просто баланы алып кетип баратасың. Ой, Баланы баланы. калкып барат, энеси турганда. Открывайте дверь. Открывай дверь. Ке ачам. Ай, сен какой имеешь право мени здесь? Мен ашып берет чөйм азыр, ашшы жөн. Баштатпай. Все едут в соцзащиту. Давай Олар Света апай барбай. бакта эң баарына үмүт өтөт. Барыңар ошол жака барасыңар. Кырсың Закон алып кетип атат. Келсин ошол жака. Ровдога келсин азыр. Мына могу жердеги эмелер баардыгы. Бол, давай. Комиссия келди деп Ошо айтты. атасы келгенче кое бербейм десем болбой алып кетишип атат. Түшүнүп атасызбы апа? Сен кошо барасың. Соцзащитага давайте быстрее. Ичкен алмаз алдым. Коркпо балам, коркпо, мен турам. Управление соцразвития Октябрьского района. Давай. Эй, 6-й микрорайон. Телефон калтырып коюңуз эже. Давай телефон записывай. Эже, токтоп туруңузчу. Эже. Барбай, эч жака бар. Балам, ыйлабай, алып кетем, балам, ыйлабай. Келбейсің, бақсал, келбейсің. Келбейсің, балам. Девочки, пусть она этот ребенок, который дети будут бояться. Мама. Бул жыл менен 2 сааттык алышуудан кийин балдарды мынтип алып чыгуу мүмкүн болду, бирок оңой кетүү мүмкүн эмес болду. Буга чейин тартип сакчыларга баш ийгестик көрсөтүп жаткан баланын айтуусунда объекттин жетекчиси жана ошол эле баланын апасы жетип келип тартип сакчылардын жолун бууп туруп алды. Мен ошо боюнча териштирүү жүрүп кеттим. Биягым чийип кетти деп келдиңиздер го. Эмне үчүн ушугасың, эмеңер жокпу деп. Милициялар тиякта турса кызыктайсызбы? Алар гууды. Акыры андан да котулуп бардыгы тең алгач жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилишти. Бул жактан балдардын энеси түшүнүк каттарын жазып берип, ал эми балдар атасынын колунда кантип болуп калгандарын айтып беришти. Алгачкы берген маалыматында атам урбайт деген бала анан бул жактан апасынын жанына келген соң гана эмне болгонун айтып жатты. Канча болду ушул жака барганыңа? Ким алып кетти эле сени? Каяктан алып кетти эле? Атам Руслан байкем келген. Чоң апам келип алып кетип калган. Каяктан? Телмандан, мектептен. Муну да уктаткан кезинен алып кетип калыптыр. Анан каякка барабыз дедилер? Бишкекке жүр, менен барасың деп өткөн. Бишкекке барып уруп сабаган. Бишкекке келгенде эмне кылган дейсиң? Бишкекке келгенде урган. Ооба. Эмнеге? Эшикке чыгып атасың деп урган.
Сен эмне эшикке чыгарбайт деле, ойнотпойт деле жанында? Ойнатпайт, бир жолу ойнотот. Взрывчаткада жолдорбойт. Атаң ошо бир эле жол сага кол көтөрдүбү? Жолдоражы кол көтөрөт. Энди эмне болду? Атам мени урган. Барбайсың деппи? Мени көрбөйсүң деп урган. Балдарды энеси менен чогуу тартип сакчылар көпкө кармашпай түшүнүк каттарын алып алышкан соң социалдык кызматкерлерине жеткирип беришти. Бул жактан анан бардык документтерди тактап алышкан соң балдарды энесинин колуна тапшырып беришти. Айтсак, документтерге ылайык улуу баласынын документинде атасы жок деп жазылып турат. Андыктан атасы кандай мыйзамга таянып, аны алып кеткендигин дагы тактоо керек. Эскерте кетсек, атасынын бул кадамдарга коркпой барганына Панфилов райондук соттун чечими себеп болгон дешет. С того момента, когда выкрали, забрали детей на основании заочного решения, то есть 29 ноября, да, мы соответствующие заявления подавали, жалобы подавали в органы прокуратуры, в органы милиции. Изначально Джумабековой было написано заявление в милицию, в Панфиловскую РОВД, где никакие меры не принимались в течение 10 дней. После этого, получается, учитывая то, что заочное решение вынесено по адресу с указанием адреса Дордой 2, здесь конкретно я хотела бы остановиться. Вот заочное решение суда, да, 13 сентября 2016 года, судья Тагаев, ТМ, Панфиловского районного суда, выносит решение об определении места жительства несовершеннолетних детей с отцом, да? Но хотелось бы здесь отметить, что вообще суд здесь непосредственно, он должен нести уголовную ответственность за это. И вообще, в принципе, он никакой моральной, не имеет морального права занимать должность судьи, потому что при установлении определения места жительства ребенка суд первоначально должен был установить отцовство на старшего ребенка. В свидетельстве о рождении ребенка отец не указан, то есть там прочерк. Не установив отцовство, он определяет место жительства на старшего ребенка Дордой 2. Там же соответствующий акт прилагается на решение суда соцработникам Свердловского района, да, что имеются все условия для нормального условия жизни несовершеннолетнего. Тогда как фактически реальные обстоятельства не сходятся, указаны в акте соцработника. Балдардын жашай турган жери деп Дордой 2 конушундагы үй көрсөтүлгөнү менен анда эч кандай шарт жок экенине балдардын энеси расмий өкүлү менен чогуу барып күбө болушкан. Ал гана эмес, ордунда текшерүүгө жергиликтүү тилкелик нускоочу менен бирге барышканда балдарда жок болуп, чоочун эле кишилер жашап жатканына күбө болушкан. Азыр мына соседи келип атканда чейин тартып тура берет. Жашынып мына караңгыга туруп алды. Жашынып. Жашаган жерин караса, вообще невозможно караса. Туалети эшин алдында. Номерин берсең, байлар. Токтордун баары жерде ылдый турат. Мына мо токтордун. Мынакей. Токторун карачы. Токторун карачы. Эстеке кылбай мен балдарды көрсөм эле кана. Соттун чечимин бузуп келдик да. Соттун чечимин бузуп келдик. Мына мен адвокат менен келдим, участковый менен келдим. Кана балдар. Үйүңдү тартып атасыз. Үйүңдү тартып атабыз. Балдарга кандай условияң бар экен? Үйүңдү тартып атабыз. Кандай немең менен балдар жашайт ушул условияда айтсаң? Сен мамамды уруп кетесиң, эй. Сен кандай эмне уруп кетесиң мамамды? Балдарды айтсаң, балдар Уруп кеттирсиң, милицияда. Саап кетиптир. Доказательство бар, бүт бар, следователь болуп. Какса балдар? Балдар какса? Ачкыла эшигиңерди, мен камера тартып атам. Эртең участковый, эртең өзүңөр жооп бересиңер, ачкыла. Ачкыла эшигиңерди, эмне үчүн ачпай атасыңар? Мына видео чөп атасыңар, эшигиңерди ачпай атасыңар, ачкыла. Сарайдай болгон үйгө балдар мына жерге 5 мүнөттө отургусу келбейт. Ал эми текшерүүлөр келет дегенде балдарын чоочун бирок шарты бар үйлөргө алып барып сүрөткө тартып жөнөтүп койчу экен. Андыктан текшерүүчүлөр да сүрөттөрүн көрүп эле тим болуп жүрө беришчү экен. То есть никаких условий там нет, по этому поводу мы тоже уже обратились в органы прокуратуры и в органы милиции, но никакое решение по сегодняшний день они не приняли.
Следователь, получается, по настоящее время дело не возбудил, так как в материалах дела имеются все основания для возбуждения уголовного дела в отношении самого отца Тагильдиева, который использовал при решении суда свидетельство о браке, которое не выдавалось и не существовало, так как сама Джумабекова с ним никогда в законный брак не вступала. Кроме этого, непосредственно здесь есть преступные действия со стороны работника соцзащиты, опеки и попечительства. Также Свердловского района. Вот получается, знаете, если это говорить, как бы это все, знаете, затяжно в течение месяца, да, мы сегодня уже обратились на имя президента республики, на имя министра МВД, на имя генерального прокурора Чуйского ГУВД начальника, на имя прокурора Чуйской области. Здесь непосредственно получается, в течение месяца, да, никакой орган не мог принять решение законное, которое, в принципе, тот же вчера приехавший соцработник Панфиловского района мог бы определить место жительства детей, учитывая такие ужасные, как бы, ужасное положение детей, да. То есть он заходит, я не имею права, но благодаря хотя бы сотрудникам Октябрьского района, соцсотрудникам, сегодня на законных основаниях дети были, как бы, возвращены матери. То есть дети голодные. Вчера, когда также выезжала опергруппа, они тоже никаких мер не приняла. Дети при них же плакали, о чем имеется даже запись, что они подвергаются пыткам, избиениям со стороны отца, а также матери этого Атагильдиева, отца. Дети голодные, не кушают. Получается, вчера ночью мать хоть успела им купить булочки, передать, и не факт, что им дошло, дети поели. Айтсак мындан бир күн мурда эле энеси балдарын көргөнү барганда жанында тилкелик нускоочу болгон үчүн гана киргизишиптир. Анда дагы балдар энесин көрүп, аны менен кеткилери келип ыйлашкан экен. Бирок балдардын атасы күчкө салып эле калтырып энесин узатып ишкени энеси тартып алган тасмада көрүнүп турат. Каласың эртең менен келем. Балам, эртең менен келем балам. Эртең менен келем балам. Балам, эртең менен. Можно с уверенностью сказать, что дети будут с матерью? Конечно. Дети же до этого, ребенок старший в школу ходил, младший в садик ходил. Отец этот Атагильдиев никогда в жизни алиментов не платил, куска хлеба им не подавал, не то что покупал, понимаете? А здесь просто его цель, я конкретно могу сказать, до этого момента, за полгода он предлагал матери: ты мне детей дай и отправляй денег мне. То есть он просто хотел существовать за счет женщины, и все. Социалдык кызматкерлер да балдарды энесине тапшырып берүүгө кызыктар. Анткени алардын айтымында балдар мыйзамсыз атасынын колуна өткөрүлүп берилген. Ну, с боем, с помощью сотрудников милиции мы зашли туда. И на самом деле обнаружили, что в этом строительном вагончике на данный момент находились двое несовершеннолетних детей. Условий в вагончике никаких не было. Условий для того, чтобы дети умывались, купались. Продуктов питания тоже не было. Когда я, значит, спросила детей, что они сегодня ели, они ответили, что они практически за целый день, это вот мы уже пошли в 4 часу вечера, ничего не ели, кроме того, что один раз попили чай с хлебом, там, с вареньем и с маслом. Дети были очень запуганные, грязные, голодные, испуганные, все время просились к маме, поэтому мы забрали детей и вот мы выехали. тоже были свидетелями. Вот когда вы забирали, вам как-то препятствовали? Да, нам препятствовали двое мужчин, но они нам представились младшими братьями отца детей. На момент того, когда мы пошли, отца детей не было. Один из братьев был в нетрезвом состоянии. Они препятствовали, не пропускали нас в этот дом. Закрыли вообще вагончик железной, как сказать, с железным прутом. Потом, значит, мы все-таки их уговорили, кое-как они нам открыли. И мы забрали детей, потому что на самом деле дети не могут жить в таких условиях.
Тем более с нами за воротами стояла их мама, и на тот момент у нее был уже на руках акт обследования жилищно-бытовых условий по месту жительства, это в Панфиловском районе, село Тельман. Судя по этому акту, который составили наши коллеги тоже отдела поддержки семьи и детей Панфиловского района, условия для содержания детей там имеются. Дети привыкли там жить, они живут почти что там с рождения. Старший мальчик, вот я его опрашивала, он должен был ходить в школу, но он говорит, меня не пускали в школу. Я говорю, а почему тебя папа здесь в школу не устроил? Он ответил, что у папы нет денег для того, чтобы купить ему портфель и отправить его в школу. Балдар мындан ары энесинин колунда калмай болушту. Энеси дагы буга чейин балдарын алардын тайенеси караса, эми өзү Орусиядагы жумушун таштап, балдардын жанында болмой болду. 2008 биз үйлөнгөнбүз. 2009 улуу балам Мамаев Байхан төрөлдү. 2011 Рустамов Бекбол төрөлдү. Биз 5 жыл жашадык. Кичүү баламды мен Панфиловский районунан төрөгөм. Ошол убактан бери мен күйөөм балдарга жардам көргөзбөйт. Балдарым, мен кичинекей балам тааныбайт атасын. Мектептен, садиктен ыйлап, чырылдатып, уктап аткан жеринен жулуп кетиптир. Тааныбайм, апа ыйлап алып кетиптир. Мамамды уруп туруп алып кетишиптир. Сиздин апаңызды уруп туруппу? Ооба, түрткүлөп адвокаты кошо жулмалап туруп алып кетишиптир. Бул убакка чейин мен Москвада болчумун. 2016 жылы 5 сентябрда келип, 11 сентябрда 2 балама сүннөт той өткөрүп кеткем. Мына ушул күндөн бери балдарым 29 ноябрда 2 баламды мектептен алып кетишти. Ал убакка чейин тайнеси мектепке, садикке алып келчи. Сиздин ата-энеңиздин үйүндө турбай балдар? Мен ата-энемдин үйүндө. Атасы буларга эч кандай жардам көргөзгөн эмес. Эч кандай бизге алиментке берсек, ушул эме боюнча сот Панфиловский район соту бизге отказ кылып койгон. Улуу балаңдын фамилиясы почерк турат деп. Ал жерден бизге эч кандай неме, атасынан эч кандай жардам, алимент ала алган эмес. Эң кызыгы, буга чейин алименттерди төлөтүүгө барганда Панфилов райондук соту бул баланын атасы жок экен деп, коюлган дооматты четке кагып коюп, кийин атасы бар деп анын колуна тапшырып берип коюшкан экен. Мындай сабатсыз сотко эми чара көрүлөбү биз үчүн да табышмак бойдон калууда. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.